Ассаламу алейкум тугандар, биз жаңы офиске көчүп атабыз. Бир сире косметик ремонт кылып атабыз. Кудай кааласа 10 күндө офис бүтөт. Тугандар, сунуш кылам. Мага 2 адам керек. Бириси эркек адам 25 жаштан 60 жашка чейин. Биз ушундай 2 услуга түзөт турган мындай офис ачайлы деп атканбыз, ошону ишке ашырып атабыз. Бириси эркек адам. Сиздерге мисалы эркек бала керек болот. Эртең эшин алында иш кылган, септик калыш керек, туалет калыш керек, бетон куюш керек, жана үй салыш керек, уста издеп жүргөн болосуз. Бизге кайрылсаңыз, биз бул жактан балдарды табып, сизге даярдап беребиз, келип офистен алып кетесиз балдарды. Биздин услуга бул жактагы адамдынчы ар бир балага 200 сомдон. Мисалы бир ишти сүйлөшүп бүтүшүгө кетсе, может 500 сом берип коет турсуз. Бул офистин услугасы. Себеп дегенде тиги бала именно ушу менен зармас кылат. Биринчиси, экинчиси аял киши керек. Ал 25 жаштан 60 жашка чейин уборкада иштеп жүргөн, уборканы түшүнгөн. Мисалы квартираларды, үйлөрдү уборка кылыш керек болсо, же болсо бир чекесин уборка кылыш керек болсо, той аштарга, эмеге конок тосконго жардам керек болсо, же болсо тамак бышырганы, повар, идиштер жууганга бизге кайрылсаңыздар, биз адам талап беребиз. Ошондой эле иштейм деген жарандар болсо, Жалал Абад, Манас шаар иште керегинде бизге байланышка чыгып, офиске келип, Кудай кааласа 10 күндө офисибиз ачылат. Ошентип кызматташып иштесек болот. Ошого 2 адам идея үчүн иштеген, башында 3 ай жакшы иш жүрбөйт. Башында акча анча болот, анан кийин акча жакшы таба баштаганда офистин акчасын ортодон бөлүп, элик-элик кылабыз. Менин оюм, менин максатым эмени жашоону жеңилдетиш керек. Кыргыз элибизге, кыргызстандыктарга Жалал Абад, Манас шаарынын ишине жардам бериш керек. Элибизге сервис көрсөтүш керек. Экинчи, жакшы болгондон кийин уже региондорго да чыгасың. Бул жагы Кочкор Ата, Таш көмүр, бул жагы өзгөн Ошко дагычы. Уштугандар, иштейм дегендер, иштеп жүргөндөр болсо, мен телефон номериме байланышка чыккыла, сүйлөшөбүз. Офис бүткөндө офиске келип, полный бул жакта программа түзүлгөн. Бул вариантта ал жагындагы айтып, түшүндүрүп, көрсөтүп, акылдашабыз.